Kalıstık жоқ mu bizim өлkөdө? Zakon иштебейби? Менин айдай кызымдан ажырап отам. Мектептен ушинтип өлүмү чыгып отурат. Кызымдын арбагы урсун. 87 мектепте кызым 5-класста окуп аткан. Өзүм колум менен жеткиргем, таптаза болчу. Ошол күнү кызымдын өлүгү таптаза кирип өлүгү чыкты да. 8-9 айдан бери вообще чечилбей атат. Эмне болгонун айтпайчат. Мени бир дагы мектепке чакырган эмес, ата-энесин биринчи чакырыш керек да. Скорый помощьту дагы күтпөстөн поликлиникада врачтар жок болсо да апарып иштеген малдай кылып. Видеозаписти өчүрүп иштеген. Видеозаписти канча жолу эскерткениме карабастан өчүрүп иштеди. Не үчүн өчүрөт? Ошонун өзүнүн бир нарушениясы барысын өчүрүп иштеди да, же урдубу, же чаптыбы, же психология жактан запкы бердиби? Экинчи этажга чыгып, ойлонуп жатып, отуруп, ошонун неме болуп, бир дагы даже айнектерди ачкан эмес, сууда сепкен эмес. Бир дагы медициналык жардамды көрсөткөн эмес да булар. Эгер чиновниктин балдары болгондо өтө чуркайт эле. Карапайым элди ушунчалык кыйнап атат. Неге билим берүү системасы менен саламаттык сактоо системасы чирип кеткен бизде? Не үчүн контролду кылбайт? Ошолордун кайдыгерлигинен, шалаакылыгынан кызымдан айрылып отурам. Бул баладан кыздан ажыраган өтө оор экен. Эмне бул чиновниктерде, чоңдордо бала кыз жок бекен? Не үчүн калыстык кылышпайт? Не үчүн эркекчилик кылып туура чечпейт? Мен ушундай боздоп жүрө берем бу көчөдө. Жок дегенде ушуну менин үнүмдү чындыкка жеткирип, директорлорду ошол күнөөсү бар адамдарды иштен кетирип, сот жообуна тартса, кичине болсо дагы жүрөгүмдүн органы басылат эле. Кызымдын арбагы кичине болсо дагы мени колдойт эле. Кызым жакшы уктайт эле ошол жерде.